Бүгін жогорку кеңештин шайлоосуна үгүт өнөктүгү расмий башталды. Өлкөдөгү бийликтин жана туруксуздуктун кооптулугуна айланып калган шайлоону калыс өткөрүү үчүн шайлоо системасына өзгөртүүлөр киргизилип, добуш сатып алуудагы мүмкүнчүлүктөр жабылган. Үгүт эрежесинде дагы өзгөртүүлөр орун алып, диний жайларда жана социалдык мекемелерде жыйын өткөрүүгө тыюу салынат. Бир ай бою жүргүзүлүүчү үгүт өнөктүгүндө жана шайлоо коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө. Жаңы баш мыйзам боюнча жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына 90 эл өкүлү келет. Анын 54-ü партиялык ачык тизме менен келсе, 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Партиялык тутум менен 21 саясий партия расмий каттоодон өтүп үгүт өнөктүгүнө киришти. Анда Альянс, Азаттык, Улуу Журт, Мекенчил эл, Кыргызстан биримдик патриоттук партиясы, Ата Мекен, Ишеним, Ынтымак, Улуттар биримдиги, Ата Журт Кыргызстан, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар, Арузат, Ордо, Багыт, Жашылдар, Күчтүү регион, Жашасын Кыргызстан жана эл үмүтү саясий партиялары бар. Өлкө аймагындагы бир мандаттуу 36 округтан 321 талапкер катталды. Ош шаарында муниципалдык менчик башкармалыгына караштуу жарнамалык тактайчалар партияларга жана талапкерлерге чүчү кулак аркылуу ижарага берилүүдө. Шайлоонун калыстыгы үчүн аймактык кеңештердин 2 башчысы ротацияланып, кварталдык комитеттин башчылары өнөктүккө аралашса, жазасыз калбай турганы айтылды. Кала боюнча 78 шайлоо тилкеси түзүлүп, бүгүнкү күндө 152.800 жарандын тизмеси такталган. Шаар бийлиги тарабынан атайын шайлоо өткөрүү штабы уюшулуп, өнөктүктүн өтүшүн камсыз кылууда. Добуш сатып алып кармалган талапкер кол тийбестиктен дароо ажыратылып, партияларга соңку эскертүү ноталары берилүүсү эскертилген. Административдик ресурс эч бир партияга жана талапкерге колдонулбай тургандыгы белгиленди. Эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Кудай буйрса, бул нерсеге биз кепилдик беребиз. Биздин карамагыбыздагы мекеме ишканалар, билим берүү башкармалыгына караштуу ишканалар, медицина кызматкерлери бардыгы катуу тапшырма алды. Ошолордун экөөсүн алмаштырдык. Бул иш чара дагы ошол жеринен жанагы административдик ресурсту колдонбоо, эч кандай баягы домкомдорду, квартальныйларды иштетпөө максатында болду. Жаңы эреже боюнча диний жана улуттар арасында чагымчылдык маалыматтарды колдонгон ар бир талапкер мыйзамдуу жоопкерчиликке тартылат. Кварталдык аймактардын башчылары жана көп кубаттуу үйлөрдүн комитеттерине өнөктүккө катышууга тыюу салынган. Талапкерлер эл менен жолугушууларды социалдык же диний мекемелерде өткөрүүгө мүмкүн эмес. Жаңы иштелип чыккан беренелерге таянсак, добушун саткан жөнөкөй жаранга 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Ал эми добуштарды сатып алуу фактысы боюнча кармалган жаран 180 миңден 200 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Ошондой эле фактылар боюнча мыйзам бузуу аракетинде талапкер же партиянын өкүлү аныкталса, 220 миңден 260 миң сомго чейин айып чегерилет. Жазанын орчундусу 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мыйзамсыз көрүнүш үчүн коомчулукта эркинен ажыраткан учурлар азырынча катталган эмес. Зданиялардан 100 метр аралыкта алыстыкта гана жүргүзө алат. Эми ал жерде үгүт иштери менен баракчаларын тарката албайт, шиттерди, баннерлерди иле албайт ал жерлерге. Андан тышкары үгүт иштерине мугалимдер, квартальный комитеттер, домкомдор жана ошондой эле диний кызматкерлер дагы аралаша албайт үгүт иштерине. Шаардын аймактарындагы шайлоо участкаларына шайлоочулардын санына жараша милиция кызматкерлери бөлүнөт. Ал эми кичи райондорго көзөмөл жүргүзүү үчүн биздин жетекчилик тарабынан кураторлор бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгында өтө одоно түрдө шайлоодо учурунда үгүт насоо иштерин бузгандыгы тууралуу кандайдыр бир окуялар же кылмыштар каттала элек. Бирок Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 44-чү беренесине ылайык бул үгүт насаат иштерин бузуу беренесине ылайык бир факт катталып, учурда ал бизде каралып жатат. Өткөн жылы 4-октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо 16 саясий партия атсалышкан. Октябрь революциясынан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, босого чек 5%га түшкөн. Өлкөнүн аймагында форма 2 системасы менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин азайтылган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.